саламатсыңар баардактуу окуучулар. Улуттук мектептердин тагыраагы окутуу өзбек тилинде жүргүзүлгөн мектептер үчүн кыргыз тили сабагын баштайбыз. 11-класс 4-чейрек 18-сабак. Сабакты даярдаган мугалимдер Токтогул атындагы орто мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими мен Бердиева Гүлназа Абибилаевна. Урматтуу балдар, бүгүнкү сабагыбыздын темасы сөздүн лексикалык жана грамматикалык маанилери деп аталат. Сабакта сөздөрдүн лексикалык жана грамматикалык маанилери тууралуу маалымат алып, сөз байлыгыңарды өстүрүп, сөздөрдүн лексикалык жана грамматикалык маанилерин айырмалай талдай билсеңер, сүйлөө кебиңерде жана жазуу иштеринде пайдалана алсаңар, анда бүгүнкү сабагыбыз максатына жетти деп эсептейбиз. Анда бүгүнкү сабакты баштаардан мурун элдик педагогикага негизделген алдын эрежебизди кабыл алабыз. 7 элдин тилин бил, 7 түрдүү билим бил дейт Кемеңгер кыргыз эли өз макалында. Андыктан экинчи эне тилиңер болгон кыргыз тилинин табиятын үйрөнгүлө. Билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат. Ошондуктан билимиңерди талыкпай өнүктүргүлө балдар. Билим алуу ийне менен кудук казгандай, ары татаал, ары кызыктуу. Мен ойлойм, бүгүнкү жаңы теманы татаал экендигине карабай, жакшы өздөштүрүп аласыңар деп. Суу атасы булак, сөз атасы кулак. Теманы жакшы өздөштүрүү үчүн сабактын жүрүшүндөгү маалыматтарга кунт коюп кулак төшөгүлө. Көрө-көрө көсөм болот, сүйлөй-сүйлөй чечен болот. Биз ар дайым ар бир пикир баалуу деп эсептеп келебиз, билесиңер. Бүгүнкү сабакта да тапшырмаларды аткарууда, сөздөрдүн маанисин чечмелөөдө тартынбай өз оюңарды айтып, талдап, далилдеп бересиңер деген үмүттөмүн. Мына ошентип аракет кылсаң берекет демекчи, ар бирибиз аракеттенип, баалоо көрсөткүчтөрүндөгү бардык талаптарга жооп берип, эң жакшы деген бааларды алышыңарга тилектешмин балдар. Жаңы теманы баштаардан мурун өткөн сабакта үйгө берилген, өз алдыңарча иштөө үчүн берилген тапшырмага кайрылалы балдар. Окуу китебиңерден силерге бир нече сөздөр берилип, алардын түпкү жана өтмө маанисине карата бирден мисал жазуу берилген болчу. Биринчи мисалга карап көрөлү. Бул жерде узун деген сөз берилген. Узун бул аралыкты билдирген сөз. Түпкү мааниси не биз узун аркан деген мисалды алып көрдүк. Ал эми өтмө маанисине колу узун, кандайдыр бир ишти иштөө, аткаруу, колунан келүү, күчү жетүү деген мааниде колдонсок болот. Экинчи мисалга карагыла балдар. Кара деген бул көмүрдүн түсүндөй болгон өң түстү билдирген сөз болду. Кара көйнөк бул көйнөктүн өңүн билдирди, демек түпкү маанисине мисал катары карасак болот. Экинчи маанисинде, өтмө маанисинде кара кагаз бул жагымсыз кабар катары каралды. Силер согушта курман болгондорду билдирүү үчүн жиберилген кабарды кара кагаз келди деп көркөм чыгармалардан дайыма окуп, угуп жүрөсүңөр. Демек бул кандайдыр бир жагымсыз, бирөөнүн каза болгондугун, курман болгондугун билдирген кабар болуп эсептелет экен. Кийинки сөзүбүз ачуу деген даам сезүү органдарын тызылдатып дүлүктүрүүчү өтө кычкыл, жагымсыз даам тууралуу сөз болуп атат. Буга биз ачуу калемпир деп түпкү маанисине мисал келтирдик. Ал эми өтмө маанисине ачуу чындык деген сөздү алалы. Мында жагымсыз, биз каалабаган, бирок анык, ырас болгон маалымат десек болот. Алтын бул баалуу таш, силер билесиңер. Түпкү маанисине ушул баалуу таштан жасалган алтын саат деген мисалды алып көрөлү. Алтын балалык бул адамзаттын өмүрүндөгү эң баалуу курагы учуру десек туура болот. Ошондуктан бул жерде балалыкты алтынга салыштырып, алтын балалык деген өтмө мааниде колдондук. Жука бул заттын сапатын билдирген сөз. Жука кагаз деген мисалды алалы. Сөздүн түпкү маанисине, ал эми сөздүн өтмө маанисине жону жука деген сөз колдонулуп атат. Колунда жок, кедей, жарды деген түшүнүктү билдирип,
өтмө мааниде айтылды. Андай эмесе көңүлүңөрдү бүгүнкү жаңы темага бурам. Сөздүн лексикалык жана грамматикалык маанилери. Тил тыбыштык жана маанилик жактан бир бүтүндүктү түзүп, сөз жана морфемадан, сөз айкашы жана сүйлөмдөрдөн турган система болуп саналат. Биз кеп кыла турган сөз лексикалык бирдик болуп саналат. Сөздөр заттардын, буюмдардын, кубулуштардын, көрүнүштөрдүн, нерселердин жана башка окуялардын аттарын билдирет. Демек, анын негизги функциясы атоо. Сөз эки жактуу көрүнүш. Сөздүн ички жагын, анын мааниси, ал эми сырткы жагын, тыбыштардын курамы түзөт. Бул экөө дал келмейинче, ал сөздүк касиетке ээ боло албайт балдар. Качан гана булардын бири экинчисине шайкеш келгенде гана сөз тилдик бирдик катары кандайдыр бир түшүнүктү билдирип, лексикалык составда жашай алат. Сөздүн тыбыштык жагы менен чыныгы көрүнүштүн ортосундагы байланыш сөздүн лексикалык мааниси деп аталат. Тилдеги лексикалык мааниге ээ болгон сөздөр толук маанилүү сөздөр деп аталат. Толук маанилүү сөздөр эки түрдө болот балдар. Муну силер жакшы билесиңер. Конкреттүү жана абстрактуу. Конкреттүү маанилүү сөздөр деген эмне эле? Сезүү, угуу, көрүү, даам билүү, жыт билүү жана туюу органдары аркылуу кабыл алууга мүмкүн боло турган конкреттүү нерселерди, түшүнүктөрдү атаган сөздөр, булар конкреттүү маанилүү сөздөр деп аталат. Мисалы, китеп, кызыл, бир, алма, жарк журк деген сөздөр булар конкреттүү маанилүү сөздөр болду. Бирок бардык эле көрүнүштөрдү, белгилерди көз менен көрүп, кулак менен угуп, тил менен даамдап, жыттап, тери менен туюуга мүмкүн эмес балдар. Алар адамдын акылында түшүнүлөт. Демек, мындай түшүнүктөрдү туюнткан сөздөр абстрактуу маанилүү сөздөр деп аталат. Мындай сөздөргө кыял, достук, өмүр, акыл, көңүл жана башка сөздөрдү мисал катары келтирсек болот. Лексикалык маани ошол сөздөрдүн керт башына гана тиешелүү болот. Ал эми грамматикалык маани бул бир топко кирген мааниси. Сырткы түзүлүшү грамматикалык маани деп аталат. Мисалы, канат деген сөздүн лексикалык мааниси канаттууларды серпилтип кыймылга келтирүүчү дене мүчөсү. Ал эми грамматикалык мааниси атоош жөндөмөдөгү жалпы, конкреттүү, уңгу түрүндөгү зат атооч. Экинчи мисалга карагыла. Курсант. Лексикалык мааниси боюнча аскердик окуу жайында окуган адам, тарбиялануучу. Грамматикалык жактан зат атооч атоош жөндөмөсүндө жекелик санда айтылды. Жалпы маанидеги жөнөкөй сөз. Бүгүнкү жаңы тема баарыңарга түшүнүктүү болгон болсо, анда азыр китебиңерден берилген тапшырмаларга көңүлүңөрдү бурамын балдар. 187 көнүгүүдө берилген сөздөрдүн лексикалык жана грамматикалык маанилерин таап чыгалы. Биринчи сөз. Бул кызгалдак деген сөз болду. Лексикалык маанисин ойлонуп көргүлөчү. Лексикалык мааниси кызыл гүлү кичирээк келип, тез ачылып, тез эле күбүлүп түшүп калуучу эрте жазда өсө турган өсүмдүк. Грамматикалык мааниси жөнөкөй сөз, зат атооч, жаратылыштык, жандуу, конкреттүү, атоош жөндөмөдө жекелик санда турган сөз болду. Экинчи сөзүбүз
селкинчек деген сөз болду. Лексикалык мааниси оюн зоок үчүн күү менен алга артка чайпалып тебүүгө ылайыктап курулган жасалга. Сүрөттө көрүп турасыңар балдар. Ал эми грамматикалык мааниси атоош жөндөмөдөгү жалпы конкреттүү оңго түрүндөгү зат атооч сөз. Кийинки сөзүбүз куржун деген. Балдар, силер куржун деген сөздү уктуңар беле? Анда силерге сүрөтү жардамга келсин. Куржундун лексикалык мааниси артка салынып жүрүүгө ылайыкталып жасалган, ортосу бириктирилген эки көздүү баштык. Ал эми грамматикалык мааниси зат атооч, жөнөкөй, жансыз, конкреттүү атоош жөндөмөдө жекелик санда турган сөз. Кийинки сөзүбүз элечек. Мен ойлойм, бул сөздүн лексикалык маанисин оңой эле түшүндүрүп айтасыңар деп. Анткени бул кыргыз элинин улуттук баш кийими. Силер муну жакшы билесиңер. Ал ак кездемеден тегерете кат-кат кылып оролгон аялдардын баш кийими. Грамматикалык мааниси жөнөкөй, жансыз, конкреттүү атоош жөндөмөдө жекелик санда оңго түрүндө турган зат атооч сөз. Ардактуу окуучулар, анда калган сөздөрдү да ушундай кылып өз алдыңарча аткарып көргүлө. Жаңы теманы үйдөн, китебиңерден дагы бир жолу окуп, кайталап чыккыла. Zoom аркылуу байланышканда эрежелерди жана аткарган көнүгүүңөрдү, сөздөрдүн маанисин чогуу талкуулайбыз. Бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз балдар. Кайрадан сабакта жолугушканча саламатта калгыла.